Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Биз Куран медиа каналы адаттагыдай Куран алифбе сабагын баштамакчыбыз. Бүгүн биз Куран алифбе сабагынын 10 сабагына токтолуп кетебиз. Бул 10 сабакта биз көптөгөн тилдерде кездешпеген вау тамгасы тууралуу токтолуп кетебиз. Вау тамгасы эң алгач баарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн мына ушул сүрөттү карап, кайсыл жерден кандайча чыгат? Мына ошол тууралуу кыскача токтоло кетсек, вау дегенде бул эриндер кууш болуп вау деп чыгат. Бул кыргыз тилиндеги в тамгасына окшош, бирок в тамгасында айтканда бул алдыңкы тиштер, кашка тиштер эринге тийип кетет. Ал эми бул тамганы айтканда эрин тийбеш керек. Ошондо вау деп эрин созуп, эринди бири-бирине тийгизбестен, тишти дагы эринге тийгизбестен айтабыз. Вау. Анда эмесе сабакка киришсек, вау тамгасы өзүңүздөр сүрөттө байкаганыңыздардай бул сөздүн башында дагы, ортосунда дагы, аягында дагы кандай гана акыбалда болбосун, анын жазуусу өзгөрбөйт. Вау тамгасы эгер үстүндө фатха аракеттегисе кандай окуйбуз? Анда ва деп окуйбуз. Эгерде касра аракеттегисе и деген, анда ви. Вау, мына ушул үч аракеттин ичинен качан вау тамгасы касра менен келгенде, ошону бир аз чыгарыш салыштырмалуу татаалыраак болот. Ошондо ви деп эрини созуп туруп, кайра жайып айтабыз. Ви. Ал эми качан вау тамгасы домма менен келсе, анда ву деп эринди созуп алда карай айтабыз. Ву. Бирок ушуну айтып атканда домма менен келген учурда ву деп в тамгасына өтүп кетпеш керек. Ошо туура айтылышы ву деп туура айтканга өзгөчө көңүл бурабыз. Демек, жалпы баарын бирип чогултуп айтканда ва, ви, ву деп окулат. Биринчи тамга хамза фатха аракети менен, вау сүкүндүү. Ошондо ау эринде куш кылып алдыга созобуз, бирок эринди бири-бирине тийип кетпеш керек. Ау. Биринчи тамга ро тамгасы фатха менен роу деп окулат. Нун вау менен келди. Нау. Эми акыркы биринчи катардын акыркы сөзү, биринчи лам тамгасы вау менен лау деп окулду. Өзүңүздөр байкаганыңыздардай, биринчи катарда биз вау тамгасы сүкүн менен келгенде кандай окулат, мына ошол тууралуу машыгып өттүк. Эми экинчи катар. Биринчиси вау тамгасы фатха менен ва, ро, варом деп окулду. Экинчиси болсо бул ва та, ватар деп окулат. Жана айтып өткөндөй, биз вау тамгасын айтканда эрини кууш кылганга өзгөчө көңүл буруш керекпиз. Ошондо ва ман деп окулат. Бул сөз ва лан деп окулат. Ва лам. Акыркысы бул экинчи катардын акыркысы ва ка вакам. Биринчиси фатха аракети хамза үстүндө аулу. Вау тамгасын айтканда в тамгасына окшоп кетпеш керек. Аулу. Роуму. Я тамгасы фатха менен яуму болду. Яуму. Яуму да сөзү бул Кур'ан-ы Керимде өтө көп
кездешкен сөздөрдүн катарында ошол бул сөз дагы жакшылап туура окуп жаттап алсак ашыкчалык кылбайт. Каф тамгасы фатха менен кау ну деп окулду. Анан вау тамгасы вайлу вазну сабагыбыз дагы соңуна жетейинип калды. Акыркы катар кәб деп окулат. Биринчи тамга мим тамгасы фатха аракети менен, ошондо экөөнү кошобуз. Вау менен киб деп окулайбыз. Бул сөздө тамгалар бираз көбөйүп келиптир. Биринчиси фатха аракети хамза менен ау лам тум. Кайра баштан шашпастан ау лам тум деп окуйт экенбиз. Жана 10 сабактын акыркы биз машыга турган сөз ау тартум. Тамгалар үстүнө аракеттерине көңүл бурабыз. Ау тартум деп окулду. Мына ушинтип бүгүнкү биздин 10 сабагыбыз дагы соңуна келип жетти. Бүгүн биз көпчүлүк тилдерде кездешпеген вау тамгасы тууралуу өттүк. Вау тамгасын айтууда биз в тамгасына, мисалы көпчүлүгү жаттаган Кул аузу би роббин нас сүрөсүндө ювасвису дегенде ювасвису деп вау тамгасын в тамгасына окшотуп айткан учурлар көп эле кездешет. Мына ушундай ката кылбаштык үчүн биз мына ушул Кур'ан алифбе сабагында вау тамгасына бир жакшы машгуулар, көнүгүүлөр жасаш керекпиз. Аллах таалам бардыгыбызга Кур'ан Керимди туура окуп жаттаганга Аллах таалам мүмкүнчүлүк берсин.